Assalamu alaikum musulman bir tuğanlar. Çuvağa ağacı damlam mına ушул жерге koyuldu. Жаткан жердин şu bir tuğan ükası menen koşo men koygonuma Allah Taalama ming mertebe şükürler olsun. Bundan kийинки mına damlanın tuşunda apası bul жерге koyulgan. Damlanın apası. Damla ушул жерге koyuldu. Damlаны har bir adamdın ölgöндөн кийин ар кандай сөздөрдү айтылат. Men damlаны көрүп жүргөн 2010-жылы damla муфтиyle. Men ошол убакта damlanын жанына водитель болуп келип калгам. Damla Көкжарда жашайт. Көкжардан чыгып кетип атканда машинага отурганда машинанын ичинде Көкжардан муфтиятка барчакты китеп окуп барат эле. Китеп дегенде damla жанын берет эле. Жеп аткан тамагын ким жакшы сөз болуп атабы, кандай нерсе болуп атат, биринчи очередте китебин сурайт эле. Китеп салдыңарбы, китеп келет абы. Башка мамлекеттерге барса, биринчи очередте китеп алып келет эле. Damla духу күчтүү адам эле. 2012-жылы депутат Мурашев Damlага кирип калды квота боюнча. Мен көрбөй калыптырмын. Bir маалда түртүп эле чыкты, аябай чоң эле Мурашев. Damla төшүнөн келип калат эле. Ошол жерде милиция турат эле, анан мен турат элем. Айтты: "Не буну киргизбедиң? Путуна атпайсыңбы?" деди. Анан Мурашев айтты: "Бул мен путума атсам мен бунун пешенесин атам" деди эле. Damla милицияга барып: "Аке, бер пистолет, мен жүрөгүн атайын" деди. Ушундай деди. Damlanын духу күчтүү эле. Ушундай адамды көргөн эмес элем. Damla балдарына калтырып кеткен тарбиясы. Damlanын 7-класста окуган баласы бар. Абдулла. Тарых. Жакында бир ай мурун баняга балдарын менен көп ээрчитип жүрөт эле. Бассейнге барса, бассейнге суга түшпөй коет. Жанында жаш кыздардан суга түшүп аткан экен. Неге түшпөй атасың десе, "Мо жаш кыздар суга түшүп атат" деп, балдар ушунчалык такуа эле. Баласы 7-класс окуган баласы. Аялдарын көп мактайт эле. Ошол күнү бир күн түнү, ошол күнү кечинде мен үйүнө барып калдым. Укам отур деп экөөбүз сүйлөшүп отуруп, аялдары мактады Damla. Жеңеле эже деп коем мен Damlanын аялдарын. Биринчи эжем мактады, экинчи эжем мактады. Анан кийин эл эмне болуп атат, эл эмне дейт деп сурап турат эле. Кайсы жерде болбосун, биринчи жолукканда эле эл эмне деп атат деп, анан сиз тууралуу жакшы сөздөрдү айтып атат. Базарларда жүрсөм сиздин видеолоруңузду элдер угуп атат десем. Анан менде кызганыч пайда болот эле. Damla, сиз ушундай алымсыз, сизден кийин дагы алымдар келсе керек, көп китеп окугандар десем, өзү тамашалап, мендей духу күчтүү алым чыкпайт деп тамашалап калат эле. Damla эр жүрөк адам эле. Аллахым бейиши болсун. Көлгө эс алганы барганда дагы суга түшүп келип эле китеп окуйт эле. Damla ошо акыркы жолукканда мен менен отуруптур. Damlanын оорусунун себептери 18 күн ооруду Damla. Биринчи ооруп калган үйүндө дыйканчылыкты жакшы кылат эле. Эртең менен туруп дыйканчылык кылып, суу өтүп, тердеп, ошол бойдон жүрөр, суу өтүп, анан ошондон ооруп калды. 12-13 күндөрү аябай катуу ооруп аткан. Ошол убакта аябай адамдарга сүйлөгөн экен. Андан кийин жакшы болуп калды Damla. Мен акыркы көргөндө Damla формачан, спортивный кийинип жүргөнүн жакшы көрөт эле. Анан монтип басып Damla башкача басат эле. Тренировка кылабыз.
Эми мен урсам дагы келесин. Экөөбүз тренировка кылабыз. Эми артабасам болбойт да, анан иншалла депутат болуп барып калсам, ушул жылы депутат болуп барып калсам, элге кызмат кылам. Саясат кандай таза экенин элдерге, ошо саясаттагы адамдарга көрсөтөм деди эле. Иншалла президент болуп калсам, элге кызмат кылам деп эл ойлочу. Анан хутбага чыкканда да мына калпак постоянно кийип жүрчү, анан допу кийип чыгат эле да. Бүтүндөй Орто Азия уксун деп. Аллахым бейиши кылсын сизди.